Ассаламу алейкум достор. Азыр жасалма интеллект жөнүндө өтө кызыктуу бир маалымат менен бөлүшөйүн деп атам. Аны баштардан мурда силерге могул китепти сунуштайм. Психология денег. Мүмкүн акча жөнүндө жазылган эң күчтүү китеп. Менин кабарым жоктур, мындан дагы күчтүү китептер бардыр. Эгер силер билсеңер, комментарийде жазгыла. Мен окуган эң күчтүү акча жөнүндө жазылган китеп акчага туура мамиле кылуу жөнүндө өтө жакшы жазылыптыр. Эгер китеп окуган адам болсоңор, акчанын психологиясын түшүнүп, акчага туура мамиле кылам, ошону үйрөнөм десеңер, анда ушул китепти бир карап койгула. Эми жасалма интеллект жөнүндө Клод деген бир жасалма интеллект бар. Билишимче, ChatGPT'ден кийинки эле эң белгилүү жасалма интеллект. Ошонун ээси Дарио Амадей деген киши жакында мындай сөз айтты. Алдыбыздагы 3-6 айдын ичинде дүйнөдөгү программисттер жазган коддордун 90%-ын жасалма интеллект жазып калат деди. 12 айдын ичинде 100%-ын жазат деди. Бул киши катардагы жөн эле бир киши эмес. Бул ошол жасалма интеллект жасаган киши, белгилүү бир киши. Мурда ChatGPT'де иштеп жүргөн, ал жактан чыгып өзүнүн компаниясын куруп, мына Клод деген программисттер өтө көп колдонгон, өтө көп мактаган бир жасалма интеллект. Ошонун ээси ушундай сөздү айтты. Эми буну талашып тартышып атышат. Кээ бирлер андай болбойт деп атышат. Кошулгандар бар, кошулбагандар бар. Эми 6 ай, 12 ай болбосо дагы, андан кийин бир аз кечирээк ушундай болот окшойт да. Азыр себеби жасалма интеллект өтө сонун код жазып атат. Эгер силер азыр мисалы курска барып атасыңар, үйрөнүп атасыңар, же үйрөнүш керек деп жүрөсүңөр, ушуну билишиңер керек. Мындан кабарыңар болуш керек. Мындан 2-3 жыл мурда программист деген кесип ушунчалык актуалдуу, келечектин кесиби деп билинет эле. Программисттер келечекте иштин баары программисттерде экен деп билинет эле. Мына азыр жасалма интеллект бул ишти кара жумушка айлантып койду. Жасалма интеллект ал программисттердин жумушун өзү эле кылып кое турган болду. Муну мисалы мурда жерди адамдар күрөк менен, кетмен менен иштеткен учурду элестеткиле. Бир чоң жери бар болгон бир киши колунда 30 дыйкан иштейт дейли. Анан заман өзгөрүп, бир күн жердин ээси келип, туугандар, эми мен трактор сатып алдым. Силердин араңардан экеле киши калат, калганыңар кете бергиле. Силердин жумушуңарды мына трактор жасайт, трактор тезирээк иштейт, жакшыраак жасайт жана башка деп аларды жумуштан кетирген дейле болот да. Азыр мына ошондой заман келип атат. Жасалма интеллекттин программисттерге таасири ошондой болот жакынкы убактарда. Эми эмне кылыш керек? Силер мисалы азыр программист болом деп аткан болсоңор, же мындай жаңы үйрөнчүк программист болсоңор, эмне кылыш керек? Тез арада ошол тракторду айдаганды үйрөнүш керек. Тракторду айдоо деген бул жасалма интеллектти үйрөнүү деген. Жасалма интеллект менен код жазуу деген маанайга келет. Болгондо дагы силерде бекер трактор турат. Мына ChatGPT турат, ошол Клод турат, Grok деген бар, эмеде Google'дун Gemini деген эмеси бар, Bing деп Microsoft'тун жасалма интеллекти бар. Толтура азыр бири-бири менен жарышып, алар күн сайын өздөрүн өнүктүрүп атышат. Ушунчалык жакшы деңгээлде код жазып калышкан. Эмне кылыш керек? Силер ошо тракторду айдаганды үйрөнүшүңөр керек да. Жасалма интеллектти колдонуп, бир нерселерди жасаганды үйрөнүшүңөр керек. Силерге талаа дагы бекер. Тракторум бар, бирок каякта эгин эгем деп эгер ошого салыштыра турган болсоңор. Силер жасалма интеллект менен код жазасыңар, бир приложение жасайсыңар, же бир оюн жасайсыңар, же башка нерсе жасайсыңар. Болгону силер базарга эмнени жасап алып чыксам, ошо элге керек болот. Эл муну колдонот деген нерсени жакшы билишиңер керек. Мен бир оюн жасадым, жүктөдүм, миллион адам түшүрүп аны ойноп баштайт деп ойлобогула. Силердин оюнуңар менен эч кимдин иши болбойт. Оюн жасайсыңар, ал жерде турат, эч ким ойнобойт ал оюнуңарды. Приложение жасайсыңар, ал приложениеңарден эч ким дүйнөнүн кабары жок, жөн эле жатат. Ал жакта ошону жасагандан кийин аны базарга алып чыгып, аны сата билүү өзүнчө бир иш. Ошол жактарын үйлөнүшүңөр керек. Мындай ишкер катары ойлонуп башташыңар керек да мындан ары. Программист болсоңор бул дагы жакшы, себеби жасалма интеллектти элдин баары эле колдоно албайт. Ага дагы туура задачаларды бериш керек. Анын жазып берген кодун алып колдоно билиш керек. Аны программисттер жакшы билет. Силер эми өз алдыңарча ошол билимиңер менен кошумча жасалма интеллекттин силерге караганда 1000 эсе күчтүү акылы менен, жөндөмү менен силер дагы эмне кыла аласыңар? Эгер буга туура көз караш менен карай турган болсоңор, бул силер үчүн чоң мүмкүнчүлүк, абдан чоң бир мүмкүнчүлүк. Эгер
ошол дыйкандардын кээ бирөөлөрү эми трактор келиптир, эми мен жумушсуз калдым деп жөн эле кетип кала турган, ошондой көз караш менен карасаңар, анда силердин жумушуңарды алып койду деп карасак болот. А эгер ошолордун арасында мен анда бул тракторду үйрөнүп алышым керек экен деп тез арада барып трактор айдаганды үйрөнүп алган адамдай мамиле кыла турган болсоңор, анда силер киресиңер дагы азыр жасалма интеллекттерди үйрөнөсүңөр, анын мүмкүнчүлүктөрүн колдоносуңар. Бул даже баягы Аватар киносундагы бир адамдар мындай бир чоң бир роботторго отуруп алып мынтип эметет го, токойго кирет го, ошондой эле нерсе да. Биздин күчүбүз, жөндөмүбүз чектүү, кичинекейбиз, биздин акылыбыз деле чектүү. Бирок ошол роботтун ичине отургандан кийин анын күчү биздин күчүбүзгө бир мүмкүн 100 эсе, 1000 эсе күч кошот. Жасалма интеллект азыр биздин акылыбызга ошончолук көп күч кошот. Ушуну туура колдонгула, тез арада жасалма интеллект аркылуу код жазгыла, жасалма интеллект менен сүйлөшкүлө, ага ар түрдүү идеяларды сурагыла. Күн сайын силердин жашооңарда ошо жасалма интеллект болсун. Бул сөзсүз эле программисттер үчүн эмес, кайсы кесип болбосун, жөн эле колдонуп көргүлө, мындай бир нерселер жазып көргүлө, бир нерселерди сурап көргүлө, ар түрдүү жөн эле бир акылдуу, бар жокту билген, бар жокту силерге караганда көп окуган бир адам менен сүйлөшкөндөй эле окуп, мындай сүйлөшүп, бир нерселерди сурап көргүлө, анан силер үчүн жаңы идеялар пайда болуп баштайт деп ойлойм. Ошондой достор, жасалма интеллекттин акыркы келген жери азыр ушул. Жасалма интеллектти көбүрөөк колдонууну сунуштайм жана бош убагыңарда могул китепти окууну сунуштайм. Анда кийинки видеолордо жолукканча.